Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайда чет өлкөнүн жараны алдамчылыкка шектелип кармалды. Кадамжайда чет өлкөлүк жаран алдамчылыкка айыпталып кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык кармалган жарандын үстүнөн милицияга арыз келип түшкөн. Анда арыз ээси айыпталуучуга курулушка керектелүүчү пластикалык эшик терезелерди жасатуу үчүн акча бергенин, бирок товарын же акчасын ала албай жүргөнүн жазган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, жабырлануучуларга жалпысынан 104 000 сомдук зыян келгендиги аныкталып, сотко өндүрүш иши башталган. Учурда шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Кутурма оорусуна каршы Кызылкая шаары менен чектешкен райондордун айыл өкмөттөрү менен кошмо жыйын өткөрүлдү. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Кутурманын алдын алуу чараларын талкуулаган жыйында оорунун алдын алуудагы азыркы абал жана оорунун алдын алууда жүргүзүлүүчү иш-чаралар тууралуу түшүндүрмөлөр берилип, коңшулаш айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрү менен биргелешкен иш-чаралар планы макулдашылып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Буга чейин өткөн айда жолбон ит Кутурмага чалдыгып 9 баланы тиштеген. 9 ит эмес, бир эле ит кутурган, 9 ат эшек эмделген, анан 9 баланы ит тиштеген. Августтун 22-синде ушундай кабар келген. Андан бери ушул ветеринардык, санитардык иш-чаралар жүрүп жатат. Ошол жанагы кутурган ит 9 баланы талаган да. Олар больницага жатып, дарыланып чыгып, уже бүгүн окушка барат деп айтышты врачтар. Кутурма катталганда караван айына чектөө киргизилген, ограничение. Ал жерде ошол отстрел, эмдөө иштери жүрүп атат да бүгүнгүгө чейин. Разаков шаарында жаңы мал базар курулат. Разаков шаардык бийлиги жаңы мал базарын куруу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Шаардык бийлик жаңы мал базарды 11 миллион 80 000 сомдон ашуун каражатка курууну көздөп жатат. Тендердин конкурсуна арыздарды 26 сентябрга чейин берүү зарыл. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.